Биз өзүбүздүн өтмүшкө үңүлө турган болсок, андан калың журтту дала ирет кайгы каптап, кабырга сөгүлүп, каңырык түтөгөнүнө күбө болобуз. Тарыхтын барагы кандуу окуяларга жык толгон. Ар бир эл арманга толгон азаптуу далай күндөрдү баштан кечирген. Көчмөн турмушта күн кечирген кыргыздын көргөнүнөн көрөлеги көп экен. Катылып өзү кол салбаган кыргызды караңгы түндү жамынып кол салгандар каптады. Баскынчыларга каршы айгышкан согуштар. Мекен үчүн колго курал алып, ата журтту аман сактайбыз деген эр жүрөк уулдар баштарын канжыгага байлашты. Алар ушинтип ата журтту бизге аманат тапшырышты. Жылдар өтүп, доорлор алмашты. Жумурай журт темир чеңгел менен башкарам деген падышалардын, алдуу күчтүү империялардын өкүм зордугуна кабылып, кара өзгөйлүктүн курмандыгына айланды. Ата бейит, улуттун кайгысы. Улуттун уңгусун улайм деп эмгектен шыктанган ар намустуу уулдардын канаттары кайрылып, акыры бир жерди байыр алышкан күбөлүк жайы. Бөбөйрө апа, бир карасаң ары жөнөкөй, ар намысы тулку боюна уйган ушул аял затына жамы кыргыз карыздар. Ата бабалар алдында ак тилден өтөгөн кызматы үчүн элибиз ага бараандуу айкел тургузса да аздык кылар. Сырды жашыруу, көөдөндөгү букту чыгарбай жан адамга айтпай жашоо билгенге өтө оор. Мына ушундай тагдырды жазмыш Бүбүйрө апабызга анан атасы Абыкан Кыдыралиевдин маңдайына жазган экен. Атасы Абыкан Кыдыралиев 1938 жылы кандуу репрессияда айыпталып, ак жерден атылышкан улуттун алдыңкы интеллигенциясынын өкүлдөрү көмүлгөн жерди көрүп, көөдөнгө сактап келип, акырет сапар аттанар алдында арадан 30 жылдан ашуун мезгил өткөндө гана кызы Бүбүйрага Чоң Таш аймагындагы чакан кыш чыгаруучу жайга топ-тобу менен көмүшкөнүн баяндап, акыры сааты келгенде айт деп аманат тапшырат. Жана кейип кепчик жүрүп, атам 73 жылы катуу ооруп, анан чакырып алып, балдар эми силер менин айта турган аманатым бар. Кери кайрылбай калдым. Мени бүкөндө эркелете эле бүкөн. Сен билесиң, баягы дөңдү, баягы кирпич сарайды. Ошонун алдында кыргыздын каймагы жатат кызым. Мен өзүм менен алып кетпейин.
Жақсы заман келсе айтты, ошонун эн аталары, ошонун туугандай эке жийендери сыздап каерде жатат, атабыздын сөгүдүп кейишер. Жақсы заман келсе айткын деди. Ал эми кызы Бүбүйра атасынан уккан бул окуянын чоо жайын туп-туура 17 жылдан кийин ачыктаганга туура келди. Хрущевдун учурунда айта албадым, Брежневдин учурунда айта албадым, заман кыйын болду. Кудай жалгап, Горбачев келгенде свобода слова болуп, өзүм катуу ооруп, язва жылдык болгондо 2,5 жыл уктабадым. Көзүмдү жумсам эле ак бетимге оронгон арбактар келип, мезгил жетти, качан айтасың, мезгил жетти дей берет. Ачсам, үйдө жатам. Чын эле мезгил жеткен экен деп, гезитке жарыйлаган макалаларды ошол 37 жыл камалып жатканын, каерде жатканын билбей. Кыйналган кишилердин каерде экенин билбеген статьяларды окуп алып, звонить билип койгол жырабай. Сен кайдан билесиң деп түрткүнчү болуп, эти атамдын аманатынан кутулбайм деген кыйынчылыкка учурганда ушул Абдрахманов болот алдынан жолугуп калып, кеңешип кесип, ант иштешип, макулдугун берип, анан табылбадыбы? Анан ноябрь айында 38-жылы атасы энесин жана кызын айылга чыштап коет. Тура тургула бул жерге азыр силерге болбойт деп. Анан 2-3 жумадан кийин келсе, баягы Бүбүрө ойноп жүргөн, кичинекей ойноп жүргөн кыз жанагы имарат бузук. Анан атасынан сурайт, бул эмне десе, ой балам, кирпич жанагы бышырган эме катуу шамал болуп урап калды дейт. Ошентип, Болот Абдрахманов бул окуянын чоо жайын угуп, КГБнын жетекчилигине кайрылууну эп көрдү. КГБнын төрагасы генерал-лейтенант Асанкулов, Жөнбек Асанкулович деген болчу. Ал киши баягы чоңдорду чогултуп өзүнүн комитетти ушундай маалымат болуп атат, кандай десе, каршы болгондор да болуптур. Эми кантип муну далилдейбиз? Бул жерде репрессия атылганын, может быть, башка эле кишилердин сөөктөрү бизге керекпи, жокпу деп. Ал жыйынга катышкан менин бөлүмдүн башчысы Али Карабай Чорозов, ал да ушинтип атат дегенде, мен айттым, эжеге убада бердим эле. Биринчиден, экинчиден эми бул 30-жылкы НКВдын кылыктарын азыркы коопсуздук комитеттин кызматкерлери биз жооп бербейбиз. Наоборот, биз ачалык ушуну. Биз элге ошол эки менен далилдейлик, азыркы Кыргызстандын коопсуздук комитети мындай ишке эч качан барбайт деп, өзүбүз ачсак жакшы болот деп өгөрүп туруп алдым. Алар кеңешкенче мен университеттен Михаил Иванович Москалев деген бир археолог киши тажрыйбалуу ошол экине таап, ал кишини алып келдим бул жерге. Алып келип, ошол эки жерде мындай дөңчөгө Михаил Иванович бул жерде бирдеме бар, карап көрүңүзчү дедим да. Ал баягы тажрыйбалуу киши баягы күрөгүн ала келген, бир 2-3 казып мындай жерден эле. Анан бир жерден бир 20-30 сантиметрдеги адамдын баш сөөгү чыгып атат. Ошо баш сөөгүндө эки жанагы ок кирген чыккан эки тешик бар. Чоң таштагы бул жайдан табылгандардын арасында чет элдик шпион деп шектелгендер Кыргыздан тышкары орус, еврей, уйгур, өзбек, дунган, Кытай улутундагылар да бар эле. Булардын арасында кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө бараандуу салым кошкон алдыңкы интеллигенциянын өкүлдөрүнөн Иманалы Айдарбеков, Юсуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Кожокан Шооруков, Осмонкул Алиев, Эркинбек Эсенаманов жана Төрөкул Айтматов өңдүү инсандардын сөөктөрү табылды.
казуу иштеринен соң шейит кеткен аталарыбыздын сөөктөрүн кайра ардактап жашыруу иши 1991 жылдын 30 август күнүнө туш келди. Азыркы күндө Аламүдүн районундагы Чоң Таш аймагында жайгашып, тобу менен бир чуңкурга ыргытылып көмүлгөн журт каймактарынын сөөктөрү жаткан жай мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып, ата бейит аталганына бир канча жылдар өттү. Бул жакта ушул мамлекетти түптөгөн, окко учуп жанын берип курман болгон, мамлекетти түптөгөн ата бабалардан баштап ушул эгемендүү мамлекеттин баягы урап кетпешине кичинекей болсо да салым кошуп, жанын берип, окко учуп курман болгон инсандардын сөөктөрү жаткан жер да. Ата бейит бул эч кандай парк эмес. Көптөр бул жакка ушу эс алуучу жай деп түшүнбөй келишет да. Анан биз экскурсия отпуз, бүт бардык 5 бөлүктү ээрчитип экскурсия кылып айтып беребиз үчүн башкача бир сезим менен кетишет да. Ата биз ошондо да айтабыз, экскурсия учурунда да айтабыз. Ата бейит бул эч кандай парк эмес, эс алуучу жай эмес. Бул жерде ушу мамлекетти түптөгөн ата бабалардан баштап, улуу инсандардан баштап мамлекетке баягы жанын берип курман болгон, мамлекет үчүн курман болгон инсандардын сөөктөрү жаткан жер. Бул жер ыйык жер, бул жерге келип зыярат кылып, Куран окуп турган жер деп түшүндүрүп айтып беребиз. Комплекс деп айтканыбыз менен эс тутум комплекси өзүнүн ичине 5 объектини камтыйт. Бардыгын билет, аны жакшы. Үркүн темасы, репрессия темасы, апрель окуясы, Чыңгыз Айтматов жаткан жай. Андан сырткары жаңы эле мына 25 жылы май айында ачылды. Акыркы объектибиз бул Баткен окуясына байланышкан. Анан биз бир эле ушул репрессия темасы менен гана чектелбестен бүгүнкү күндө ушул ар бир объектини чагылдырганга аракет кылабыз. Биздин өзүбүздүн илимий тематикаларыбыз бар. Ушул тематика менен биз келгендерди тааныштырып, ушул боюнча да ушул жатта да иш-чараларды өткөрүп, анан ар бир өзүнүн даталуу окуясына карата да иш-чараларды өткөрүп келебиз. Анан жакында эле ушул репрессия эң биринчи объектинин ачылганына 25 жыл болду. Ушуга карата биз тегерек отурумду өткөздүк. Коомчулук катышкан, репрессиялангандардын тууган уруктары катышкан иш-чараны өткөздүк. 2 жылдык өзүбүздүн илимий отчетубузду да бердик. Анан жана Болот агай айтып кеткендей, ушул 2 жылдын аралыгында 12 китеп чыгарыптырбыз. 12 китеп бул музей комплекси үчүн бир чоң жетишкендик деп ойлойм. Борбор Азия өлкөлөрүнөн дегеле КМШ мамлекеттери арасынан башка биринде да кездеше бербеген мындай комплекстин бүгүнкү күн үчүн, келечек муун үчүн ролу эбегейсиз. Музейде ошо 2000 жылдан бери карай биздин мамлекеттин аймагында болгон саясий окуялар камтылган. Бул жерде ошо 2002 жылы 16 мартта болуп өткөн Ак Суу окуясы, 2005 жылы 24 мартта болуп өткөн Жок Азын революциясы, жана андан кийин Курманбек Салич Бакиевдин бийлигинин убагында элдерди кодулоо, буйрутма камакка алуулар, ошондой эле саясий буйрутма өтүрүүлөрдүн факты түрүндө сүрөттөрү жайгаштырылып, бул жерге маалымат бергенге даярдалган. Ошо ата бейит комплексинин ачылганына 25 жыл болду, июлдун 14-үндө. Ошого карата ушу Маданият министрлигине жылдын башында кайрылып, ушу 25 жылдыкты кандай бир эстеп, белгилейлик деп 4,5 миллиондук каражат бөлүп, жайы боюнча 2 айдын ичинде өзүңөр көргөндөй ошо ата бейитти капиталдык ремонт кылдык. Азыр жайы да кичине жаңырып, келген кишилер дагы мындай баа берип атат. Эми бул башталыш эле болуп атат. Эмне дегенде силер айткандай ата бейит ыйык жер. Буга чет мамлекеттен келген конокторубуз, биринчи жетекчилер ушул жака барып зыярат кылып атат, таазим кылып атат. Жогорку жактан түшүнүк бар. Анан эми баары тең бюджетке байланыштуу болгондон кийин
ошол жерге чоң заманбап музей курганга өзү да маалы келди да. Эмне дегенде өзүңөр көргөндөй бүгүнкү күнү ошол чоң комплекске айланып ошол жерде репрессиядан башка мына Үркүн 16-жылкы мемориал турат, ар жакта Чыңгыз Төрөкуловичтун жайы турат. Жакында бул жылы май айында бая Баткенде кайтыш болгон чек арачылардын эстелиги да ачылып атат. Ошонун баарын кошуп келгенде ошолордун экспонаттарын койгонго заманбап чоң бир музей имараты муктаждык болуп атабыз. Аны биз жетекчилерге жеткиздик. Алардын түшүнүгү болуп, Кудай буйрса баштайбыз деп атат эмдиги жылы. Ата бейит жөн гана эстелик эмес, ар бир аң сезимдүү адам баласынын жан дүйнөсүн козгоп, ойго болууга чакырык таштаган ыйык жай. Ата бейит улуттун башынан нелер өттү, биз эмнелерди көрдүк да, эмнелерге күбө болдук деп мекен үчүн шейит кеткен ата бабалардын руху аркылуу адам болгула деп чакырык таштаган улук жай. Ата бейит мына ушунусу менен улуу.